Будапешт азыр коронавирус кычап турган учуру. Бүгүн 20-апрель менин туулган күнүм 20 деген болуп калыптыр. Мындай сандарга ишенбейм, бирок кызыктуу. Дунай жакка барып көчөгө бир аз басып келет жаткени азыр күн ачык. Баратсам бул кемпир чыгып жардам берчи деп колуман кармайт. Анан өткөрүп койдум. Аркасынан ойлоп калдым, азыр аябай коркунучтуу учур, бирөөлөрдү кармаган, бирок айла жок. Жардам бериш керек. Бул деген Дунай. Бул жерде адатта көп адамдар отурат, сыртта бүгүн эч ким жок. Дунайдын жанында бул көпүрө, мындай көпүрөдөн 3-4 бар. Аябай чоң сонун көпүрөлөр. Паркта эч ким жок болгондуктан бир аз басып, Дунайда Д витаминин алып, андан кийин кайтыш керек. Бул трамвай. Бул шаарда бардык транспорттун түрү, метро, трамвай, троллейбус, автобус абдан жакшы, адамдарга ыңгайлуу. Бул Кытайдын ресторандарынын көбү жабылып калыптыр. Бул учурда эч ким ага барбайбы же балким кандайдыр бир ыңгайсыздык болуп атабы, түшүнүксүз. Бул алардын токтоочу жайы, аялдама деген кайдан чыккан, бирок токтоочу жайы бул деген аз эле адам ачылып турат. Бул деген эми баягы үй саткан рекламалар. Бул жерде үйлөр биздикинен где-то 3 эсе чоң, көбүрөөк турат экен. Бул жерге таштардан отургучтар коюп коюптур, аябай жакшы, арзан, таза. Эрзебет дейт экен булар. Элизабет деген сөздү ушундай отель. Супермаркеттер баары ачык, бирок ичинде азыр маска кийип жүрүш деген указ чыгарып атат. Бул жердин архитектурасы илгерки Австро-Венгрияныкына элестетет. Бул жерде синагога, Европадагы эң чоң синагога. Мечитке окшошуп кетет, бирок бир аз башкачараак. Бул метронун ичи. Көчө аябай кооз көчө экен. Негизи Будапешт эски шаар, абдан эски шаар. Мен ушул жерде жашайм. Бул жерде мындай гамбургерлер ачык, гирош деп коет, $3 турат. Ушундан алайын дагы үйгө барайын. Тамак жасаганды эми эле үйрөнүп атам.